Ассаламу алейкум, жалпы жамаат, таксиде жаткан мекендештер, агалар, эжелер. Бүгүн 9 февраль, күнгө понедельник. Мен эмени көрсөтүп коеюн деп. Так, балансты кантип толтурам, жана кайсы райондорду тандайм, бүгүнкү жумушту кантип баштайм деген вопрос менен ишти баштайын деп чечтим. Так, баланс түгөм калган, деңгейге киребиз, балансты басабыз. Пополнить деген кнопкасын басабыз. О деньги умай number one. О деньгини басабыз. Ал жакта о деньги полный подключен даяр болгон меники. 300 сом салайлы. Үч сом толуктап туруп салабыз. Все, оплата успешно кетти, болду. Мен, получается, Сокулуктан бияка Бишкекке менен келдим, по делу домой коюп туруп келдим. Мынакей бир заказ менен. Так, мынакей. Бул менен келдим. Эми азыр бул жактан мой районду тандайбыз. Мой районду тандаганда дагы мен мынтип тандайм районду. Так, ошондо мен азыр бул жактан бул жакка барып тандайт экен, потому что мен районду монтип тандагым келет. О, ушинтип тандагым келет. Могуну жерди кошкум келбейт да. Анча жага бербейт центр жагы ошого, же биякты кошуп туруп жумушту кылайлы анда. Мында болуп кылайлы жумушту. Кетти. Все, буйруса бүгүн жумушту кайра улантайлы эми. Биринчи заказ качан түшөт экен, канча мүнөттө түшөт экен, кандай заказ түшөт экен деген вопрос менен айланайык. Так. 486 Бронза парк, Автосити паркы. Кимде парк издеп жаткан болсо, ошо Автосити парктын сунуштайм туугандар 1,5% алат болгону. Бонустар бар, жана розыгрыш приздер бар, их сан кылып турат ошол Автосити паркы. Мурдагы жумада мечитке, мурдагы айда мечитке жардам беришкен, бул айда эми дагы жардам берген отчетун группага чыгарып турат, жана ошол группада бүт жаңылыктар менен бөлүшүп турат. Страховкага бар 10 000 сом. Бул деген нерсе, эгерде сиз ДТП болуп калган болсо, ошо ДТПге сиздин күнөөңүз менен протокол негизинде жардам берет 10 000 сомго чейин. Бирок ал жардамга муктаж болбой эле койгула деп айтпакмын да. Так, а так, в принципе, паркка кошулуу үчүн бүт номерлерди биякта жазылып калтырып кетем. Жана кошулганда бонус 200 сом салып берет. Ошо 200 менен текшерип, балансты кандай заказдар түшөт, кандай парк экен, канчаны жооп берет экен, кандай мамилеси кандай экен деген тоже ответтерге жооп алсаңыздар болот, туугандар. Буйруса бүгүнкү сменаны ушинтип баштадык. Пока что заказ азырынча жок. Азырынча пока жок. Так, ошону булгай эле. Табылга дейт. Жакадан барып калат экенбиз эсилчө. Аны жакшы эле, в принципе. Ладно, биринчи заказ чыгат, анан кийин суммасы канча болгондон баштап көрсөтүп баштайм. Биринчи пачинди 3 индус менен алып баштадым. Так, 15 мүнөттө 182 сомго. 15 мүнөттө 182 сомго келди. Кийинки заказ Комфорт Плюс менен заказ түштү. Бара турган жерибиз Севастопольскө алты экен. Кеттик. Так, Комфорт Плюс 17 мүнөттө 18 мүнөттө келдик. 268 сомго. Кийинки заказ түштү Азия Молдон Медерево көчөсүндө. Ал канча сом болот экен? Тоже көрөбүз. Так, ошондо мен азыр жакка бурулуп кетет экенмин да, получается. Кеттик анда. Буга чейинки алып келген заказды 156 сомго алып келдим да, 14 мүнөттө. Анан кийин могу заказ түштү. Бунун бара турган жерибиз Ахунбаевага барат экенбиз, Бинокль деген жерге. Эме 70 сом менен түштү. Чака кирип эле койгула, жолдун чекесине туруп тургула, ошол жака чыгамын деди го. На берегу дейт го. Мондай жердин немесин, жээктерин берек деп коюшат экен. Кирип калдык. Bluetooth'ка кошулсам болобу дегеннен мына телефонду алып, ушу Bluetooth бар, ушта телефон берип койгом. Ар кандай музыканы угуп келдик. Келгенден кийин, короче, могу здание экен да. Анан точкасын бияка койгон экен. Я келип токтосом, бияка бурулбайсыңбы дейт. Бурулуш керекпи десем, ладно, түшүп кете берейинчи, түшүп кетип калды. Так. Айтматовадан Фучка барат экенбиз. Кеттик анда.
Так, ошентип центрге келип калдык. 27 мүнөттө 257 сом менен. Кийинки заказ бул жактан алат экенбиз. Бара турган жерибиз Чыңгыз Айтматова. Площадьтабыз. Так, короче, 271 сом келдик 33 мүнөттө. Жаман таскан чыгарып келди. Жакшы башка жолдор жокпу, пробка тияк бияк алайык бияк депчи. Эме деп. Могу жол пробка экен, 30 мүнөт көрсөтүп атып. Бул 33 мүнөттө келдик. Карта менен элечи. Таксист болгондон шаарды билиш керексиң деп. Настроение түшүрдү, короче. Так, 15.54 болду. 180 сомго келдик. Элдер кыйын. Жөн эле айтып койдум бул сөздү. Так, 18 мүнөттө келдик. 188 сомго. Тиги бапайды алып келдим, о турат го. Бираз эмес, кыйла эле кызуу экен. Буны күтөбүз дальше. Так, 24 мүнөттө келдик. 352 сомго жекен алып келдим. Жекен алып келдим. Так, дальше пока тишина. Дальше пока тишина, пока кымырабай. Одним словом, короче, бүгүн газга, анан кийин аренданын, то есть выкуптун акчасын иштеп туруп кайтып жаткан кез, короче. Саатына ошондо получается 410 сомдон эсептелип кетти. Эме эмне пробег. Аз көрүп койлу пробегти канча болгонун, Пробегти аз көрүп койлу канча болгонун. Так, пробег ошондо получается 110 километр болуптур. Пробег 110 километр. 2000 сом, 2200 сом иштедим. Арендага, то есть арендага айтып көнүп калыпмын. Выкупка и плюс эмеге. Газга. 110 километрге ошол анча бир 200, 300 сом, 400 сом газ кетеби? Примерно. Вот ошондой, мынакей. Газын заправка кылгандан кийинки бир уровень.